19 жашымда исламды кабыл алгам. Христиан дини тутунгансыз. Үй бүлөңүздүн баары христиандар, 5 мал намаз окуп, орозо кармап. Сиз мусулманчылыкты кабыл алганда үй бүлөңүз кандай карады? Медресеге тапшыргам. Христиан дининен мусулманчылык эмнеси менен артык экен? Окуу борбору ачышым керек ислам жагында. Коркунучтуу дин катары кабыл алынып калды. Ислам бул мындай башка, мусулман бул башка да. Ушинтип деле мусулманчылыкты кармасак болот турбайбы? Ошол жолуктан, ошол сакалдан эмне пайда деген сөз келип турат да. Куранда улутту сүйүү боюнча эмне деп жазылган, барбы ушундай? Таң калды да, кантип? Сиз маалыматты каяктан алып атасыз депчи. Медресе эки башка болот атпайбы? Эмне үчүн мамлекет муну карабай атат? Токай мындай намаз менен чектеп калганбыз. Ислам заманга жараша өнүгүп өсүп турушу керекпи? Динге жек көрүү болуп калды да, пайда болуп калды да. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу мейманым мененмин. Терең темаларга сүңгүйбүз деген ойдомун. Ыйман, адеп, ахлак жана башка адамгерчилик тууралуу бийик темаларда сөз болот. Биз менен бирге болуңуздар. YouTube каналыбызга да катталганды унутпаңыздар. Бүгүн бизде мейманда теолог Денис Пышкин. Саламатсызбы? Саламатчылык. Денис Пышкинди дагы бүгүн кыргызча сүйлөтөбүз. Кыргызча сүйлөйбүз, үйрөнүп калганбыз. Сон, Денис мырза, башында сизди тааныштырып кетейин. Бул бизди Мирбек Атабеков тааныштырды. Анан Мирбек ушул Денис мырзага келип, көбүрөөк ушул жанагы улуу темаларда сүйлөшүп, маектешип, өзүнө күч кубат, руханий алат экен. Сиз өзүңүз бала чагыңыз каякта чоңойдуңуз эле, бала чагыңыз каякта өттү эле, кыргызчаны бияк кантип мындай билесиз, эмнеге теологияны тандадыңыз эле ушул темаларда? Сөз баштасак. Мен өзүм Искөлдөн болом. Көлдөн болосузбу? Көлдөн болом. Көлдүн каягынан? Каракол шаарында төрөлгөм. Каракол шаарында төрөлүп, 1983-жылы быйыл 40 жашыма толдук. Ошол Каракол шаарында төрөлүп, чоңоюп, дос балдар барды, кыргыз балдар болчу. Алар менен ошол көчөдө эле ойноп, жайнап дегендей кыргыз тилди үйрөнүп алдык. Анан 19 жашымда исламды кабыл алгам, ошол Каракол шаарында. Анан 19 жашымдан баштап ошондой 5 мал намаз окуп, орозо кармап, динди терең изилдөөнү баштагам. Негизи мен университетте окугам, ошол 3-курста исламды кабыл алып, анан исламды кабыл алганда менде аябай көп суроолор пайда болгон. Эмнеге ушундай, кандай туура түшүнсөк болот? Себеби баарыбыз билебиз, ушунда исламда ар кандай жамааттар бар, ар кандай көз караштар бар. Анан илим жок болсо, тигини уксаң, тигиники туура көрүнө берет. Бунуку уксаң, бунуку деле вроде туура дегендей. Анан өзүмө максат койгом. Ошол мен жогорку деңгээлде исламды изилдешим керек деп. Анан университет бүткөндөн кийин бияка Бишкекке келип, медресеге тапшыргам. 3 жыл медреседе окуп, анан 1 жылга да Египетке барып келгем. Египеттен кийин кайра келип бияка шаарга, бизде Арабаев университетинде магистратура теология жагында бар. Ошол жерге да тапшырып, окуп, окууну бүткөндөн кийин мени эмеге чакырышыптыр. Бизде президент алдында дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы бар. Ошол жерде эксперт болуп иштегем. Анан 2018 кайра ушул мамлекеттик кызматынан кеткем. Анан биз көбүрөөк жаштар менен иштечүбүз. Анан жаштар менен иштеп атканда мен байкадым, ошол жаштарда мындай динден толук маалымат жок экендигин билип калдым. Анан ушундай максат койгом, мен мындай фонд ачып же ушундай атайын окуу борбору ачышым керек ислам жагында. Анан ошол жагында иштегим келип калыптыр. 2018-жылы ошону баштагам. Анан азыркы кезде бизде 2 борбор бар, 250 квадраттан. Анан 500гө жакыныраак киши келип сабак алышат. Жаш балдарга өзүнчө программалар бар, эжелерге программалар бар, ушундай эркектерге, анан жаштарга ушундай окуу борборлорубуз ачык. Ошол жерге келип алар сабак алышат. Иман тууралуу, дин тууралуу. 19 жашыңызга чейин сиз христиан дини тутунгансыз. Үй бүлөңүздүн баары христиандар, Ооба. 19 жашына чейин христиан болчубуз. Негизи жаш кезде крещение деп коет. Ошол крещениядан негизи өткөнбүз. Бирок мындай
катуу динди кармаган үй бүлө эмес болчубуз. Бирок апам ушундай ар кандай молитваларды окуп ушундай жүргөн. Бирок өзүбүздү мындай христиан болуп эсептеп ушундай жүрчүбүз. Анан сиз мусулманчылыкты кабыл алганда үй бүлөңүз кандай карады? Каршы чыктыбы? Башында аябай каршы чыккан. Аябай каршы чыгып, апамыз мындай депрессия болуп, атам да аябай мындай каршы чыгып, бирок андан кийин мен ошол өзүмдүн жүрүш турушу менен ислам жакшы экенин көрсөтүп алдым. Анан менден кийин 2 жылдан кийин апам да исламды кабыл алган. Анан 10-15 жылдан кийин да атабыз да исламды кабыл алып, ушундай болуп калган да. Христиан дининен мусулманчылык эмнеси менен артык экен? Негизи исламды ала турган болсок, Кудай Алла субхана тааля ошол Куранда эмне деп айтат? Бардык пайгамбарлар исламды алып келген депчи. Ошондуктан мисалы үчүн биз ислам мындай пайгамбарларды эч качан бөлбөйт да. Анан мисалы үчүн эгер сен мусулман болгондон кийин сен сөзсүз ошондо Исага ишенишиң керек, Мусага ишенишиң керек. Сен бардык пайгамбарларды кабыл алышың керек. Эгер мисалы үчүн сен жок, мен Исага ишенбейм деген болсоң, сен исламдан чыгасың. Ошондуктан бардык пайгамбарлар бул бир Кудайдан келген. Ошондуктан мусулман болгондон кийин биз бардык пайгамбарларды кабыл алышыбыз керек. Жана пайгамбарлар бардыгы бир Кудайдан келгенден кийин булар убактылуу келип, өзүнүн миссияны аткарып, андан кийин Алла субхана тааля башка пайгамбарды жөнөткөн. Ошол кээ бир аламдар айтат, Аллах бул биздин жашообузда 24 миңден ашыгыраак пайгамбарды жөнөткөн. Куранда бир аят бар. Эме деген ошол бул биздин эмебизде жашообузда ушундай коом калган эмес, биз пайгамбарды жөнөтпөгөн коом калган эмес деген аят бар. Ошондуктан мурда мисалы үчүн элдер коомдай болуп жашаганда, анан ошол коомдо кичинекей бала төрөлүп, анан бир определенный убакытка мындай чыккандан кийин бул Алла субхана тааля буга пайгамбарлык миссиясын берген. Ал пайгамбар өзүнүн коомуна пайгамбар болуп чыккан. Ошондуктан мындай пайгамбар келбеген коом бул жашоодо калган эмес. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул жөн мындай акыркы пайгамбар болуп эсептелет. Мындан кийин уже пайгамбар болбойт. Пайгамбар да айткан, мен акыркымын, менден кийин башка пайгамбар келбейт. Чындыгын айтканда 1400 жыл өттү. Пайгамбарыбыздан кийин эч кандай бир пайгамбар чыккан эмес. Бирок мурда карай турган болсок, кээ бир пайгамбарлар бир учурда 4-5 пайгамбар жүрүп калган кездер да бар болчу да. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад бул акыркы пайгамбар. Жана Куранда Аллах айтат, мен бүгүн силерге ошо исламды толук болуп жеткиздим. Жана Кудайдын максаты ошол ислам бул акыркы жана жалпы адамдарга туура болгон дин болуп эсептелет да. Деп айтасыз, бирокчу азыркы тапта коомду карап отуруп, бул динге болгон жек көрүү ойгонуп атат, мындай адекваттуу адамдардын арасында. Бул деген ислам деген бул сакал мурут өстүрүп, аялдар болсо жанагынтип тумбаланып, жамынып, бир эркиндикти чектеген, кечкеле эрежелерге сыя берген, бул болбойт, тигил болбойт, бул күнөө, анан кечкеле тозокту айта берген, бир коркунучтуу дин катары кабыл алынып калды. Эмнеге? Эмнеге ушундай болду? Мисалы үчүн мен исламды кабыл алганда, мен исламды китеп аркылуу жана Куран аркылуу кабыл алгам. Анан мен ушундай изилдеп карай турган болсом, эгер мен бир мындай кишилерди, мусулмандарды карап туруп, эч качан исламды кабыл алмак эмесмин да. Ошондон кийин мен түшүндүм. Ислам бул мындай башка, мусулман бул башка да. Себеби мусулман бул киши пендечилик кылат, анын ар кандай мындай кемчиликтер бар. Туура эмес көз караштар болушу мүмкүн, жана туура эмес кылып аткан иштер да болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз эч качан бир адамдан мындай мисал албашыбыз керек да. Исламды изилдей турган болсок, мындай адамдарга карабыш керек. Биз ошол Куран, бизде ушундай 2 китеп бар, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн эмебиз бар, жолубуз бар. Ошону изилдей турган болсок, биз
исламды туура түшүнөбүз да. Сизди көрүп мындай мага жагымдуу болот. Анткени жанагындай сакал мурт жок, дамбал самбалдар жок. Ушинтип деле мусулманчылыкты кармасак болот турбайбы? Албетте, ушундай кармасак болот. Сакал айта турган болсок, мисалы үчүн мен неге сакал койбойм? Бул себеби мен үчүн бул эң биринчиден мен чоң жоопкерчилик. Себеби сен сакал койгондон кийин уже бардык адамдарга мен мусулманмын деп жарыя берип атасың. Сен ошол нерсеге лайыктуу болушуң керек. Себеби эгер сен сакалды коюп туруп, анан көчөгө чыгып мындай туура эмес жерде бир түкүрсөң, же башка мындай туура эмес иштерди кылсаң, же мисалы үчүн ошол эле көчөдө мындай кыздарды карап, мындай сопровождение кылсаң, ошол сакал мененчи, ал нерселер деле бар да, мисалы үчүнчү. Бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе, себеби элдер сени карап, бул ислам ушундай турбайбы депчи. Сен ошондайсың деп айтпайт эч кимчи. Ислам ушундай турбайбы деп элдер айтышат да. Ошондуктан бул нерсени койгондон кийин биз албетте ошого мындай татыктуу болушубуз керек. Кийимдерди ала турган болсок, албетте исламда мындай сөзсүз ушундай кийимдерди кийгиле, арабтардын кийимдерди кийгиле же пакистандардын кийимдерди кийгиле деген нерсе жок. Мисалы үчүн бир пайгамбарыбыздын хадиси бар, хойрун сиябы руми дегенчи, римдиктердин кийимдер өтө мындай сонун деген сөзү бар да. Алар мындай кооз кийимдерди кийген, эң негизги кийимдердин талабы бул ошондой аврат жабыш керек болчу. Аврат жабылса, кандай кийинесиң, ошондой сен кандай өлкөдө жашай турган болсоң, ошого шартка ылайыктуу ошол нерсени аткарсаң болот. Сөзсүз ушундай арабтардын же пакистандын кийимдери кийгиле деген сөз жок. Албетте биз ошондой коомдо жашай турган болсок, кандай коомдо жашаган болсок, ошол коомго татыктуу, ылайыктуу болуп кийимдерди тандашыбыз керек. Мисалы үчүн кыргыздарды деле ала турган болсок, сонун кийимдер бар. Биздин ошол апаларыбыздын элечектери, ар кандай түрдүү кийимдер бар. Кооз сонун кийимдер, алар толук шариатка лайыктуу болуп, мисалы үчүн биздин мурунку апаларыбыз, ушундай эжелерибиз, карындаштарыбыз ушундай сонун кийип келген. Анан тиги дагы бир хадисибиз бар, мисалы үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтат? Инналлаха ла янзуру аля кулубикум аджамикум, валакин янзуру аля инналлаха ла янзуру аджамикум ансуарикум, валакин янзуру аля кулубикум ва амаликум дегенчи. Аллах субханаху тааля силердин мындай сыртты кебетине карабайт деген сөз бар да. Аллах неге карайт? Эң биринчиде силердин жүрөктө болгон маселелерде жүрөккө карайт, жана силердин кылып аткан иштерге карайт депчи. Ошондуктан мусулман болгондон кийин эң биринчи биз өзүбүздүн мындай ички дүйнөнү мындай өздөштүрүп, кемчиликтерден алыс болуп, ошол нерсеге дагы көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Биздин өзүбүздүн жүрөктөрүбүздө жана биздин амалдарыбызга. Эгер мисалы үчүн сен хиджаб кийсең же сакал койдурсаң, бирок мындай ичинде көрө албастык болсо, толтура күнөөлөрдү аткарган болсоң, мындай туура эмес жумуштарды кыла турган болсоң, анда ошол жоолуктан, ошол сакалдан эмне пайда деген сөз келип турат да. Ошол бизде бир кайсы бир теолог айтты эле, жүрөк ичибизди оробой атабыз, биз сыртыбызды ороп алып депчи. Ичибиз жылаңач калды деп. Мен келе кечке какшап элге жеткиргим келген нерсе, бардык басымды, бардык ушул мусулманчылыкты сыртка эле коюп алып, ичке киргизе албай атабыз да. Мен мусулман эмесмин деп коем, бирок кечирип койгула. Албетте сиз туура айтып атасыз, мындай ички дүйнөдөн башташыбыз керек. Бул ички дүйнө оңолсочу, анан сыртты эметиш оңой эле да. Мисалы үчүн сакалды коюш оңой. 2 жума, 3 жума сакалды албасаң эле өзү өсүп калат да. Бирок ошого мындай татыктуу болуу өтө кыйын нерсе. Ошондуктан биз ошол ички дүйнөгө мындай көбүрөөк басымдуулук кылып, анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтканда, менин пайгамбарчылыктын мындай максаты бул ички дүйнөнү адеп ахлакты мындай тоо чокусуна жеткизүү деп айткан да. Ошондуктан эң негизи диндин максаты ошол адепке көбүрөөк мындай маани беришибиз керек экен да. Адамгерчилик албетте. Сон улутту сүйүү,
кыргыз болууну сүйүү эмнегедир бизде мындай ошол мусулмандарда бир ширк катары каралып калганбы, теңирчи дей баштайт, мындай туура эмес мындай мамиле жасай баштайт да. А Куранда улутту сүйүү боюнча эмне деп жазылган, барбы ушундай? Ошол алымдар айтат, кээ бир алымдар ошол хадис деп айтышат, кээ бир алымдардын сөзү деп айтышат, бирок ошол маани динде бар. Маани ошол сөздөр. Мисалы үчүн эме деген сөз бар да, хуббул ватан минал иман дегенчи. Ошол мамлекетти, мамлекетти сүйүү бул имандан деген сөз бар. Ошондуктан албетте Алла субханаху таала бизге мындай атайын бир улут мындай берип, мындай определенный улут болуп жаратып койгон, жана бизге мамлекет берген. Биз ошол нерсени сөзсүз сыйлашыбыз керек, жана баалашыбыз керек. Анан мисалы үчүн бизде ар кандай үрп адаттар, салттар бар да. Бизде кээ бирлер мындай туура эмес түшүнөт. Эгер динди кармай турган болсо, мындай салттарды кармабаш керек деген түшүнүктөр бар да. Бирок ал нерсе мисалы үчүн туура эмес да. Себеби мындай када салт, мындай дин ошол када салтты жоюу деген максатына келген эмес. Келген эмес. Дин бул ошол сенин Кудайдын алдында бир мындай ички мындай мамиле, анан када салт эгер шариатта мындай каршы чыкпаса, ошол када салт болуш керек деген сөз бар. Мисалы үчүн биздин мындай Абу Ханифа деген чоң алым болгон, ошол биздин мазхабты түзүлгөн чоң алым болгон. Мисалы үчүн анын шариаттын негизинде бир пункт катары урф деген нерсе бар. Урф деген сөз бул негизи ошол араб тилден келген. Ошол эле кыргыз тилинде үрп адат деп атпайбызбы? Үрп адат деген сөз ошол араб тилинен келген. Урф деген сөздөн келген. Урф деген ошол үрп адат деген сөз. Анан Абу Ханифа айткан ушундай, мисалы үчүн шариаттын эң бирдин негизиси мындай үрп адатта болуп калышы мүмкүн, эгер ал шариатка мындай каршы чыкпаса. Ошондуктан биз өзүбүздүн мисалы када салты, ошол үрп адаттарды, маданиятты сөзсүз кармашыбыз керек, бирок ошол дин менен чогуу кетиш керек да. Бизде мындай адамдар бир крайностьтан башка крайностька өтүп калат да. Же только дин кармашыбыз керек, же только ошол үрп адат кармашыбыз керек, дин болбош керек деген мындай орто жолду тандап туруп, орто жол менен кетишибиз керек. Себеби мисалы үчүн союз кулагандан кийин, баарыбыз билип калдык, ошол 90-жылдары көп адамдар мындай ичкиликке кирип, ар кандай мындай депрессияга түшүп, мындай массовый проблемалар болуп калган да. Анан кайсы өлкөлөр ошондон мындай азыраак эмени жабыр тарткан. Булар именно ушундай азиатский өлкөлөр да. Себеби аларда үрп адат болгон. Үрп адатты карманып, мындай уларды сыйлашыбыз керек, ушундай эме мындай кичинекейлерге туура мамиле кылышыбыз керек деген үрп адат менен мындай көп туура эмес нерселерден кармап калган да. Ошондуктан эгер дин болбосо, ошол мындай кээде үрп адат мындай ошол эмени коомду сактап калат экен да. Адеп ахлагы менен, жүрүш турушу менен. Мисалы үчүн бизде эч ким гарантия бере албайбыз да. Мисалы мен 5 маал намаз окуп атам, менин балдарым Кудайга шүгүр 5 маал намаз окуп атат, бирок булардын балдары ушундай исламда болуп, ошол исламды катуу тутунуп, мусулман боло алабы деп эч ким кепилдик бере албайт. Да? Ошондуктан мисалы үчүн арабтарда деле ала турган болсок, биз көп Саудия Аравияга барабыз, умрага адамдарды алып барыпчы. Азыр көрүп атабыз, ошол жаштар эме болуп калган да, мындай динден бир аз алыс болуп калган да. А булар убагында мындай катуу динди кармап, ушундай только шариат болуш керек, мындай кээ бирлер сиз айткандай мындай үрп адаттарга, салттарга көңүл бурбай, көбүрөөк динге көңүл буруп туруп, азыркы кезде мындай жаштар эме болуп калган да, же өзүнүн када салтты билбейт, үрп адаттарды билбейт, же динди кармабайт да, же намазды окубайт, жана ушундай бош калып калган. А бош калган кезде буларга ар кандай туура эмес идеологияларды мындай куйсаң болот да.
Ошондуктан ошол болбош үчүн, тем более булар көпчүлүгү ошол западтарда окуйт, Европаларда окуйт, анан дин болбосо, өзүнүн каада салтыр болбосо, ошол Европанын туура эмес көз караштарды булар сиңирип берет. Анан мындай бул өтө коркунучтуу да, улут үчүн бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошондуктан биз улутту сактайын деген болсок, биз албетте ошол үрп адаттарды да, салттарды да кармаш керек, жана ошол дин да болуш керек да. Бул бир куштун эки канаты сымал болуш керек дейсиз. Мен тегерегимде ушунчалык мындай жамынган, беш маал намаз окуп, радикалдуулукка баш оту менен кирип кетип, анан ушул нерседен тажап, бул нерсе туура эмес экен деп, бул нерсени жек көрүп, итерип, анан чечип салып, таптакыр башка образ, жашоонун образын алып жүрүп аткандар. Тааныштарым көп да. Жакында эле 2-3 күн мурун бир байке менен тааныштым. Ал дагы аябай сакал мурутумду өстүргөн, укмуш радикал болчумун деп каткырып атпайбы? Ал болсо, азыр болсо мусулманчылык адамды бир туура эмес жакка эле үгүттөй берет экен. Мен азыр психологияга өтүп кеттим, көбүрөөк башка нерселерди үйрөнө баштадым. Көкүрөгүм ушул немеден толбой койду дейт да. Эмнеге антип атышат? Мен да мисалы үчүн 21 жылдан бери намазды окуп, ушундай исламда жүрөм. Анда ушундай адамдар көп көрдүм. Мисалы үчүн катуу киришет, динге катуу кирип, 5 маал намаздарды окуп, эметип, анан таштагандар деле көп адамдарды көрдүм. Негизи бул эме деп коет, тафрит жана ифрат да, из крайности в крайность дегендечи. Ошол бул неден болуп атат? Мындай адамдар катуу кирип, эметип, анан ошол нерседен кайра өздөрү чарчап, тажап, анан таштап калат да. Анан исламда ал нерсе мындай акырындык менен кетиш керек да. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам не деп айткан? Наилучшее дело это дело, которое говорит, что маленькое, но постоянное. Кичинекей болсо, бирок улана турган иш бул андан да жакшыраак да. Ошондуктан биз мындай максатты алыска коюш керек, да? Мисалы үчүн биз буюрса эме план коюп атабыз да, максат коюп атабыз, ошол жашынын аягына чейин мусулман болом депчи. Эгер ошондой алыска карай турган болсо, ошондой акырын кетиш, акырындык менен кетиш керек да. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келгенде, ал деле келип сразу толук шариатты алып келген эмес. Биринчи эле мындай келип, давай 5 маал намаз окугула, орозо кармагыла, тигинкиле, мынтикиле, бул харам тигини деп айткан эмес. Бул акырындык менен шариат 23 жылдын ичинде түшкөн да. Эл мындай акырындык менен даяр болгондо, ошол акырын ушул нерседен бере берген. Ошондуктан бул жолдо деле эгер алыска бара турган болсок, акырындык менен ушул нерселерге мындай жетишибиз керек да. Мисалы үчүн биз эмени чуркону мындай чуркай турган болсок, эгер сен билесиң, 50 километр чуркайм деген болсо, сен башынан эле катуу чуркап баштабайсың да. Акырын баштайсың, себеби дагы көп бар. А бизкилер башында эле катуу чуркап, анан чарчап калышат да. Ошол кээ бир нерселерденчи. Анан мындай подпитка деген да болуш керек да. Подпитка деген ошол Алла субхана таала бизди эки нерседен жаратып койгон да. Биздин денебиз бар, жана рухубуз да бар. Анан денебиз кандай тамакка муктаж болсо, бир күндө 3 маал тамак жейбиз, анан 5-10 жол отуруп чай ичебиз, чай ичкенди жакшы көрөбүз да. Мисалы үчүн денеге азыкты берип атабыз. Бирок рухубуз да бар да. Анан рухубуз да азыкка муктаж. Рух да азыкка муктаж. Анан Куранда эме деп аят келет, бисмиллахир-рахманир-рахим, аля бизикриллахи татмаин кулуб. Силердин рухтун азыгы бул ошол иманда болот экен деген аят бар да. Ошол акырын ошондой, мисалы үчүн киши мындай Куран окуса, хадистерди окуса, акырын намаз окуй турган болсо, ошол рухтун азыгын алат экен да. Анан рухтун азыгы албасаң, сен ар кандай мындай депрессияга түшүп бересиң, ар кандай мындай кыжаалат, коркунуч, мындай страхтар, ички дүйнөдө эмелер, мындай түшүнбөгөн нерселер пайда болушат да. Ошон үчүн көпчүлүк бүгүнкү күндө психологко барышат, тигини эметишет. Мисалы азыр адамдардын эң негизги максаты ошол өзүнүн максаты түшүнүү жана эмне үчүн бул жашоого келдик деген суроолор мындай эң биринчи орунда турат да.
Ошондуктан азыр Instagram же YouTube, TikTok'tu карай турган болсок, ар кандай темаларда, ар кандай багыттарда агымдар чыккан. Ошол нерсени үйрөтөт да. Мисалы бул жашоодо кантип бактылуу болобуз, же мындай үй бүлөлүк маселелер кандай бактылуу кылсак болот деген эң актуалдуу темалар ошолор болуп атат. Бул нерселер мисалы үчүн бул деле исламда бар. Анан кээ бирлер ислам эмнени талап кылат? Ислам окууну талап кылат. Окууну. Себеби эң биринчи түшкөн аят бул икро деген аят түшүп атпайбы? Окугула деген сөзчү. Анан мисалы үчүн бизде неге ошундай адамдар радикалдашып, же ошундай исламды туура эмес түшүнүп, туура эмес түшүнсө, ана башкаларга туура эмес көрсөтүп аткан эң негизги себеп бул именно ошол өздөр исламды мындай же билбейт, же толук билбейт, же мындай жакшы окуган эмес деген сөз. Себеби эгер биз исламды жакшынакай үйрөнүп алсак, көбүрөөк окуй турган болсок, биз ошол нерседен сөзсүз алыс болобуз. Мисалы үчүн мен Египетке барганда, Египетте жыл сайын книжная ярмарка өтөт да. Ал жерде мисалы үчүн китептерди сатышат. Анан бул ярмарка азыр мындай точно айта албайм, бирок мындай канча деген гектар жер алат да. Аны бир күндө деле кыдырып бүтүрө албайсың да. Анын көпчүлүгү 80-90% бул диний китептер да. Ислам диний китептер. Ошол мен ошол ярмарканы көрүп, бир күн ошону кыдырып, аягына чейин чыкпай, аябай таң калгам. Ошончо көп китептер барып турбайбы депчи. Ошондон кийин мен түшүнүп калдым, бул ислам бул деңиз экен да, океан. Анан мен ойлоп калдым, эгер Алла Субхана мага 100 өмүр берсе деле, ошол нерсени баарын окуп бүтө албайсың деген сөз да. Окуп бүтө албайсың. Ошон үчүн биз кээде исламды мындай тар түшүнүп калабыз да. Мисалы үчүн эгер бул мол стол ислам болсочу, кээ бирлер ошол эле маалыматты билип туруп, ислам бул деп айтышат да. Ислам бул мындай кылыш керек, мындай эмчи керек, бул харам, тиги, бул болбойт деген сөз, бул өзүнүн рамкасы менен айтып калышы мүмкүн да. Бирок бул рамка ошол менен чектелбейт да. Бул просто анын мындай разум ограниченный болгондон кийин, информация ограниченный болгондон кийин бул ойлоп атат, ошол ислам бул экен депчи. Эгер биз ошол рамкаларды кеңейтсек, чоңойтсок, биз ошол кенендигини түшүнүп калабыз да. Жана ошол рамкадан чыгып калабыз. Исламдын максаты адамдын адамгерчилигинин туу чокусуна чыгаруу деп айтсам болобу? Болот. Адам аябай адамгерчиликтүү, бардык жагынан ушундай жүрөгү таза, көңүлү таза. Бирок ал бул нерсени тутунбайт. Ал дин менен баш оорубайт. Бирок исламдын максаты аткарылып атат да. Туура айттым ба? Анан кээ бир мындай карап мынтип ойлойм да, мындай намаз окуп аткан досторумду мынтип, мындай тааныштарымды мындай көрүп калган адамдарды байкап отуруп, ушунчалык мыкты аалым болушу мүмкүн, мыкты сүйлөшү мүмкүн, бирок адамдык парасаты жетилбей калган да. Анан ошондой өлө Куранды жатка билип айтып атып, бирок адамдык парасаты ар жагында ит өлүп атканын көрүп туруп, анан экөө кандай бири-бири менен байланышып атат, эмнеге экөө эки жек болуп калган, мээми албай атат да. Эмнеге агай, эмнеге? Демек бул мусулманчылык, бул ислам адамды эмне өзгөртпөйбү? Балким адам өзгөрүш үчүн өзүнүн жан дүйнөсү менен психологдор менен иштеши керекпи? Туура айтып атасыз. Негизи алымдар мындай деп айтат да. Силердин адеп ахлагы бул силердин имандын көрсөткүч болуп эсептелет. Иман канча бекем болсо, адеп ахлак да ошондой болуш керек да. Эгер мисалы үчүн адеп ахлак иманымдай эме болсо, бирок адеп ахлак артта болсо, значит сенин иманың ошондой деңгээлде. Ошон үчүн бул сөзсүз имандуу киши, туура исламды мындай түшүнгөн киши, сөзсүз ошол адеби да мындай чогуу кетет да буларчы.
жол кетет. Эгер муну туура түшүнсө. Эгер муну туура түшүнсө. Бул биз да көрүп атабыз, мисалы вроде мындай намаз окуйт, эме кылат, бирок мындай текеберчилик болот, же мындай көрө албастык ичинде болот, албетте бул ар бир адамдарда болушу мүмкүн. Бирок эң негизги исламдын мындай максаты ошол нерселерден тазалануу да. Тазалануу. Ислам бизди ошол нерсеге үгүттөйт. Себеп Куранда эме деген аят бар: спасутся лишь те, кто очистил свои души. Очистил свои души от каких-либо пороков. И по сути биздин ошол жашообуздун максаты ошол кемчиликтерден тазалануу. Себеп бул ислам боюнча бул жашоодон кийин деле жашоо бар да. Себеп бизде рухубуз бар да. Рухубуз болсо ал мындай түбөлүктүү да. Аны өлтүрө албайбыз, эчтеке кыла албайбыз ал мененчи. Анан дене бул жашоодо калып калат, бирок рух чыгат да. Денебизден рух чыккандан кийин дене өлүп калат, бирок дене бул жашоодо калып мындай эмеге жерге көмүлүп, эчтеке мындай чирип, эчтеке калбай калат. Бирок рухубуз дагы улантат да өзүнүн жашоонучу. Анан бул жашоодон кийин дагы бир жашоо бар да. Ошондуктан эң негизги максатыбыз, бул жашообузга келген максатыбыз ошол ар кандай кемчиликтен тазалануу, мындай ыймандуу болуу, жакшы амалдарды аткаруу, башкаларга пайдалуу болуу, себеби Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул жашоо тууралуу не деп айткан? Ад-дуния мазраатул ахира депчи. Бул жашообуз дейт, эгин таласы дейт да. Бул жашоо, бул дүйнө. Биякта жакшы амалдарды мындай себеп туруп, биякта себеп эткенбиз, биякта жыйынтыктарды алат экенбиз да. Ошондуктан бул жашообуздан эчтекени алып кете албайбыз. Байлыгыбыз, малыбыз эмне баардыгы калат, бирок биздин жакшы амалдар, жакшы амалдар жана ушундай өзүбүздүн рухубузду таза алып кете турган болсо, ошол тиги дүйнөгө барганда мындай сооп иштерди өзүбүздүн немелер көрөбүз да. Ислам заманга жараша өнүгүп өсүп турушу керекпи? Албетте. Азыр болсо карасаңыз, адамдын адамгерчилигин, адамдык парасатын өстүрө турчу жанагындай толтур тренингдер, ар кандай сабактар, мотивациялык, билбейм, психология, психосоматика деген сыяктуу нерселердин баары өсүп кетти да. А бирок деген бул исламды кармангандар булардын баары ширк деп туруп, анан буга эле мынтип өзүнүн немесин коюп алатат да, дубалынчы. А булар өнүкпөй калып атат. А бул адамдар жанагынтип өзүн тааныш үчүн, жан дүйнөсүн тааныш үчүн ар кандай жана мектептерге бара берип, тигини окуп, муну окуп атып, изилденип атып, адам өнүгүп кетип атат, а булар өнүкпөй калып атат. А балким биз ошол нерсени айтышыбыз керек да. Сен эгер өзүңдү сени тааныта турган нерсе болсо, сени өстүрө турган нерсе болсо, оку дегенди. Туура айтасыз, ошол негизи мусулман киши мындай заманга ылайык, заман менен чогуу кетиш керек. Мурда ала турган болсок, мисалы үчүн эң ийгиликтүү, ошол тиги наукада мындай чоң жетишкиндик кылгандар булар кимдер болчу? Мусулмандар болчу убагында. Эмнеге? Анткени буларда мурда мисалы үчүн диний сабактар жана мындай диний эмес сабактарды эч качан бөлгөн эмес. Бөлгөн эмес. Негизи мындай науканы да ала турган болсок, светская наука, религиозная наука деп бөлүп атпайбызбы? Ал нерсе исламда жок. Себеби наука бул баардык Кудайдан да. Ошол эле физика, химия, математика, астрономия болобу, медицина болобу, баардыгы ошол Кудайдын илими да. Булчу. Ошондуктан мурда бул нерсени бөлгөн эмес. Жана медреседе ошол эле Ибн Сина, Аль-Фараби деген эмелер, булар баардыгы медреседе окуп, диний эмелерди да окуган. И алар менен чогуу биргеликте ошундай ар кандай изилдөөлөрдү кылып, ар кандай наукаларды да изилдеп, ошундай мындай чогуу алып барган да. Бул ошол сиз айткандай бир куштун эки канаты да. Анан бул 18-19 кылымдарда буну бөлүп алган. Медреселерде только ошундай эмелер, диний сабактар болуш керек. Анан светский эмелер мындай мектептерде болуш керек деп бөлгөндөн кийин бул ошол бир канатты алып койгон. Жана ошондон кийин прогресс эмес, регресс болуп калыптыр.
регресс болуп калат. Ошондуктан бүгүнкү кезде бир алым айткандек, міне бүгүнкү кезде биз кайра ошол нерсеге келишибиз керек. Жана мындай светский мектеби менен жана медресенин тиги менен кайра биригип дейт. Жана биздин балдарыбыз ушундай иманды үйрөнүп, акылакты үйрөнүп, динди үйрөнүп, жана ошондой ошол эле математика, физика, химия, биологияны жакшынакай окуй турган болсо, ошондо гана биз кайра өнүгөбүз деген сөз бар да. Сон жакында эле аябай чоо чыгарган окуя болду. Бул күйөөсү бир келиндин мурдун, бет башын, кулак башын кесип салды. Анан ал келин интервьюсунда айтат: биз 12 жыл аябай жакшы жашаганбыз. Бирок ал кандай динге киргенден баштап тыюулар башталды. Мектепке барбайсың, телевизор көрбөйсүң, анан иштебейсиң, ал эле бул эле дегенден баштап экөөнүн ыркы бузула баштайт дагы, анан акыр аягы жана антип өкүнүчтүү бүтүп атат да. Мындан улам бул ошол адамды үгүттөгөн, телевизор көрбө, тигини кылба, аялыңды чыгарба деген бул кандай келесоолук дин болду экен ал? Эмне болгон мусулманчылык ал? Эмне үчүн ошону биз жоя албай атабыз Кыргызстан боюнча? Эмне үчүн биз сиз айтып аткан светтик такыр башка өңүттөгү исламга жете албай атабыз? Бул сиз айтып аткан мисал, бул мындай диндин туура эмес көрүнүштөрү жана тар түшүнүгү. Мисалы үчүн эч качан ислам мисалы үчүн интернетке же телевизорго же башка нерселерге тыюу салган эмес. Бул эме сыяктуу да, бул бычак сыяктуу. Ошол бычак менен мисалы үчүн бир кишини өлтүрсөң болот. Жана кайра ошол бычак менен тамакты жасап 100 кишиге тамак берсең болот. Сооп ишти да кылсаң болот, кылмышты да кылсаң болот да. Ошол сыяктуу бизде интернет деле ошол сыяктуу. Эгер мисалы үчүн интернеттен жакшынакай пайдалуу маалыматтарды ала турган болсок, өзүндү өнүктүрүп, мындай жакшы маалыматтарды ала турган болсок, бул албетте жакшы нерсе. Просто ошол нерсени адам өзү мындай фильтрлеп, өзү мындай өзүнгө пайдалуу эмес нерселерди таштап, пайдалуу нерселерди алып, кайра мындай алдыга кетиш керек да. Азыркы аябай белгилүү укмуш устаз аалымдарыбызчы ошолордун тиктогуна минтип карап отуруп, анан кээ бир нерселерин жакпайт да. Бу эмне деп атат дейсиң да. Анан эмне үчүн мамлекеттик тарабынан ушул нерселер көзөмөлдөнбөйт? Алар эмнеге бизге бир такыр бир башка өңүттү биздин культурага сыйдырып атат? Мен уялбай эле, коркпой эле айтам, ошол белгилүү устаздарыңар биздин коомду бузду. Бизди такыр төргө эмес, көргө сүйрөп атат деп айтам. Мисалы үчүн сиз теолог, менин мондай досторум бар, ушунчалык окуган, илимдүү, билимдүү, анан ошол эле маалда адамгерчиликтүү, таза исламды тутунгандар. Эмне үчүн ошолордун дору келбей атат, жиндидей болгондордун көргө сүйрөгөндөрдүкү болуп атат азыр. Бир четтен буну мындай позитивный көз караш менен деле карасак болот. Мейлі позитивный қарап көрелі да. Неге бізде сөз еркіндігі бар да. Әрқайсы нәрсені сөйлесе болады да. Анан мен де мысалы үшін кейде негізі уже 2-3 жылдан кейін өзімдің YouTube канал ашамын деген мысалы үшін жүрем, бірақ тақыр башталбайтам да. Анан кейде ошол сиз айткан TikTok-торду эмелерди көрүп алсам, адамдар ар кандай мындай вообще бесполезный нерсени сүйлөп же туура эмес нерсени сүйлөп аткандар толтура да. Анан өзүнө мындай эме катары аласың да. Карасаң, биякта элдер ар кандай мындай туура эмес маалыматтарды берип атат, сен болсоң отурасың депчи. Мен да жиним келип атат сизге. Эмне отурасыз? Ошон үчүн бул мындай информационный война болуп атат да бияктачы. Азыркы кездечи. Эгер биз кайра чыгып адамдарга мындай жакшынакай пайдалуу маалыматтарды бере турган болсок, ошол менен мындай адамдарды куткарабыз да. Ошондуктан мындай сиз айткандай мындай бизде толтура аябай жакшы сонун устаздар бар да. Алар мисалы үчүн көпчүлүгү мындай медийный адамдар эмес да. Ошо медийный адамдар эмес туура. Ошол жагынан сизге кошулам. Ошондуктан ошондой
туура мындай илимдүү, билимдүү мындай адамдар көбүрөөк сүйлөсө, көбүрөөк ушундай роликтерди жаздырса, көбүрөөк элдерге мындай түшүндүрсө, менимче ошол менен гана биз мындай элдерди туура багытка багыттабыз да. Анан бирок адамдар деле мындай жинди эмес да. Булар мындай салыштырып көрүшөт да. Бул муну айтып атат, тигилер муну айтып атат. Карабайсызбы, каяка кетип калдык биз. Демек адамдардын өзүн монтип айырмалай алган критикалык ой жүгүртүүсү жок болуп атпайбы? Ал деле проблема да. Ошон үчүн биз кайра мындай окуу эмелерге, окуу маданиятты кайра өнүктүрүш керек да. Мисалы үчүн мен жакында бир адам менен сүйлөшүп калсам, бул да ошондой исламды мындай эметип намазды окуп баштаган, бирок диний илими жок да. Диний илими жок. Анан мага айтат: "Сиз бул шейхтин роликтерди көрүп атасызбы? Ар кандай аттарды айтып атат да." Мындай чындап мындай карай турган болсок, азыр ошол соц тармактарда ар кандай эмелер чыгып калган да. Ошол чет өлкөнүн алымдар, мисалы үчүн араб тилде сүйлөп, анан орусча которуп же кыргызча которуп ушундай роликтер аябай көп экен. Анан ушундай проповедник деп коебуз го, алар аябай көбөйдү да. Чындап аябай көбөйдү. Бирок мен айттым ага, мен ал мындай адамдарды уккан эмесмин дагы, билбейм дагы депчи. Анан таң калды да, кантип? Сиз маалыматты каяктан алып атасыз депчи. Мен ошол дин маалымат китептерден алып атам дедим да. Китептерден алып атам. Мен алардын мындай уккум келбейт дедим да. Же алар кандай сүйлөп атат, эмне сүйлөп атат? Мен андан көрө ошол бизде признанный мындай сонун авторитетный алымдар бар да. Ошол классический эмелер, ошол китептерден эле окусаң, толтура мындай достоверный информацияны ала аласың деп ага түшүндүрсөм, ошол китептерден эле маалымат алыш керек турбайбы депчи. Ошондуктан бул арабтарда эме деп коет, Хойдун Жалисун фи замани китабы, лучший друг в проведении времени это книга дегенчи. Эң жакын дос, ушундай мындай убакытты өткөрөм деген болсоң, китепти дос катары көр депчи. Ошондуктан биз мындай окуу маданиятты өнүктүрсөк, көбүрөөк окуй турган болсок, ошол нерселерден акырын алыстайбыз деп ойлоп атам да. Бирок жаштар жалкоолук болуп окуусу келбейт. Дениз байке, уксаңыз мындай. Азыр эл TikTok тиктеп калган. TikToкту тигилер ээлеп алатпайбы? Силер жүрбөй атпайсыңар китеп окуп, жаман жеңге тийипчи. Бул биздин кемчилигибиз. Буюрса ошону акырын эметебиз. Дагы бир теолог Мамбет Асан Ибраев менен таанышып, ал кишини да аябай жакшы көрүп калдым да. Карачы, чыныгы кандай сонун адам депчи. Анан медресине атайын биздин команда барып алып, бүт көрүп келдик. Кыргыздын калпагын кийген, кыргызча ырдаган, билимге укмуш, терең сүңгүгөн, ушундай сонун балдарды өсүрүп келетир. Аябай суктанып, оозум ачылып келдим да. Анан биздин бул медреселерди көрүп, ыйлагым келет да, ыйлагым келет. Нервиң кашаят, болгон чачың жуласың. Эмнеге андай эки медресе, эки башка болот атпайбы? Эмне үчүн мамлекет муну карабай атат? Жаман ичим күйүп атат. Канча баланын жашоосу талкаланып атат. Сиз менден байкадыңызбы, көргөнүңүзбү билбейм. Инстаграмда мага жанагынтип кор болгон, зордук зомбулукка учураган адамдардын каттары 1000 кат келди да. Ошону мен инстаграмдарга чыгарып отуруп, ошолордун арасында медреседен зордукталган балдардын дагы кат, эркек балдардын дагы каттары келди. Аябай ыйлагым келди. Биз каякты карап жүрөбүз, ушуларды карабай деп. Биз медресенин деңгээли чыныгы ислам жолунда ал кандай болуш керек эле? Албетте менин көз караш боюнча чыныгы ислам медресеси мен айткандай ушундай аябай жакшы, мындай өтө жогорку деңгээлде, ар кандай мындай современный технологиялар менен камсыздалган, иманды үйрөткөн, жана ошол менен биргеликте ошол эле физика, химия, биология, математика мындай жогорку деңгээлде окута турган жер болуш керек да. Ошол медресени бүткөн балдар келечекте мындай эме чыгыш керек да, мындай ученыйлар чыгыпчы, укмуштуулар, мисалы үчүн физикадан мындай бир ачылыш кылып, же ошол математикадан же эмеден. Неге мисалы үчүн Нобелевский лауреаттар да мусулмандар аз. Ошондон да.
Эгер илимге мындай көңүл бурбасак, албетте ушундай артта калып калабыз да. Ошондуктан мусулман киши мисалы үчүн бизде мындай эме болуп атат да. Мусулман киши бул только ошол намаз окуп ошол менен чектеп калган киши катары көрүп атабыз да. Бирок намаз бул сенин индивидуальный эме, Кудайдын алдына болгон мамиле, диалог. Андан сырткары сенде толтура мындай социальный ответственность бар да. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам не деп айткан? Наилучший из вас это тот, кто максимально полезен для своего общества. Силердин арасында эң жакшылар кимдер? Өзүнүн коомго, мамлекетке, ошонун жашаган жерге пайдалуу боло тургандар. А биз эмне менен пайдалуу болобуз? Ошол мисалы үчүн күчтүү экономисттер чыкса, күчтүү научный сотрудниктер, эмелер, илимдүү эмелер, кишилер чыкса, ошол менен мамлекетти өнүктүрөбүз да бизчи. Ошондуктан иманы болсо, жана ушундай илимдүү, билимдүү болсоң, өзүң сферада профессионал болсоң, элдерди алдабасаң, коррупцияга кирбесең, чын жүрөгү менен элибизге, жерибизге, мамлекетибизге кызмат кылам деген кыздар, балдар чыкса, ошол нерсе менен биз мындай чоң жетишкендерге жетебиз да. Ооба, жана сонун айттыңыз да. Анан бүт мага келген теологдордун баары айтат, чет өлкөдө окуп келген теологдор айтат, өкүнүчтүүсү биз колу оң бут менен киребизби же сол бут менен киребизби, анан даратты кантип алабыз, анан намазды анан деген минтип жабыныш керек, анан сакал өстүрүш керек деген жинди дейм, оякта калып калганбыз дейт да. Ислам деген бул да. Муну өнүктүрбөй, бул адамгерчилик, жана сонун айттыңыз, адамгерчилигиңди өстүрүү, ислам деген ушул де. Ушуну мода кылыш качан ошентип баштайсыңар? Качан бул деңгээлден өсүп чоңоёбуз? Канткенде чоңоёбуз? Тура. Эң негизги маселе ошол биздики мындай первостепенный, анан второстепенный деген эмелер бар да. Анан биз мисалы үчүн исламда азыр мындай өтө второстепенный нерселер менен алек болуп, бири-бирибизди жамандап, булар туура эмес, тиги сакал койду, бул койгон эмес, тиги деп ушундай майда нерселер менен алек болуп туруп, мындай чоң эмелерди унутуп калдык да. А чоң нерселер бул именно ошол жаш балдарга, эмелерге, коомго жакшынакай тарбия берүү, жакшынакай билим берүү, ошол жакшы жетишкендерге жетүү деген мындай глобально карашыбыз керек да. Глобально. Биз ошол мамлекетибизди, негизи мамлекет, даже бир мамлекет менен чектебей, негизги биздин мындай жашообузда карап атасыз, мындай глобальный эмедечи, тиякта согуштар болуп атат, тиякта изучуулар болуп атат. Бул эмнеден болуп атат? Мен көз карашымда мындай согуш бул эң мындай самая последняя мера решения вопроса. Да? То есть мындай биз Аллах субхана таала бизге акыл берген, биз мындай бири-бирибиз менен диалог түзүш керек, бири-бирибиз менен мамиле түзүш керек. Жана ошол нерселерди мисалы үчүн өзүбүздүн адеп ахлакты өнүктүрүп, мындай көбүрөөк илимге, билимге, ушундай научный нерселерге көңүл буруп туруп, мындай негизги бир мамлекет эмес, баардык ошол эменибизди, дүйнөбүздү оңдошубуз керек болот да. Билимге сугарылышыбыз керек экен. Биз медицинага көңүл бурушубуз керек экен. Негизи эле ушул жанагы биздики азыркы ислам дегенибиз бул прививка алуудан коркушат, укол сайдыргандан коркушат, билбейм, жаңы жанандай илим билимдерди, жылдыздардын илим билимин, билбейм, математикалык расчеттор жасаган илим билимден жамынбай, тескерисинче ошол нерсеге ачык болгула. Канчалык адам жаңылган сайын, мүдүрүлгөн сайын, улам бир нерсени остүйген сайын, анан Кудайга жакындайт экен да. А биз баардыгын ширк дей берсек, бул болбойт, тигиндей, мындай дей берсек, адам өспөй калат экен. Мен канчалык ар бир мүдүрүлүп жыгылган сайын, мен ошончолук осознание, аң сезим келет. Таңгөр, бул катаман мындай нерсе чыгат турбай, эмне үчүн муну болбойт деп айтат, анткени мындай турбай, ошон үчүн болбойт дейт турбайбы деп, адам өзүнүн денесинен өткөргөндөн кийин,
анан гана мындай туура жолдорду табат экен. Адам өзүн тааныган сайын Кудайды тааныйт экен. Ошол нерсени мындай жайылта албай атабызго деп ойлойм да. Бул нерсе эмнеден чыгып атат? Бул нерсе коркуу сезимден чыгып атат. Коркуу сезимден. Мисалы үчүн прививканы эмнеге албай атат, же башка ошол медицинага кайрылбай эметпей, бул мындай коркуп атат да. Ошол мисалы үчүн прививканын составында эмне бар? Анан азыр мисалы үчүн даже мусулмандарды эмес, мындай башка эмелерди деле ала турган болсок, экиге бөлүнүп алышыптыр да. Ошол эле медиктер, кээ бирлер айтып атат, ошол мурунку прививкалардын составы башкача болчу, азыркы прививканын составы башкача болгон үчүн биякта мындай денеге зыян келе турган эмелер да жок эмес деп айтып атат. Ошондуктан элдер билбей калышыптыр, кимди угабыз депчи. Ошондуктан биз өзүбүздүн проблемаларды өзүбүз чечишибиз керек. Бул проблема именно ошондон чыкты. Мисалы үчүн эгер бизде мусулмандарда медицина өнүккөн болсо, жана мусулмандар ошол эле прививканы разрабатывать эткен болсо, жана мындай элге айткан болсо, бул ошол мусулмандар разрабатывать этишти, бул халал, ичинде эч кандай эмелер мындай терс туура эмес эмелер составында эчтеке жок деген болсо, албетте ар бир мусулман барып ошону алмак да. Бизде проблема азыр биз мусулмандар биз жөн гана потребитель болуп калдык. Бизде өзүбүздүн даже могул стаканчик ала турган болсок, мусулмандар ошол стаканчикти чыгарбайт. Ошол эле ручканы кичинекей ала турган болсок, машиналарды, немистердин машиналарды колдонуп атабыз, японецтердин машиналарды колдонуп атабыз, кийимдерди, же ошол Турциядан же Китайдан алып келип атабыз. Эмнеге өзүбүз ошол нерселерди өнүктүрүп, жасап чыгара албай атабыз? Себеби бизде эмне? Специалисттер жок. Эмнеге специалисттер жок? Себеби биз только мындай намаз менен чектеп калганбыз. Деградация болуп туруп, мындай наукага көңүл бурбай калдык, ошондуктан өнүгүү болбой калыптыр. Эгер биз кайра ошол наукага эметкен болсок, эң күчтүү мусулмандар, мисалы үчүн медиктер чыкса, эң күчтүү билем эмелер, архитекторлор болобу, же экономисттер болобу, же дагы башка тармактарда мындай күчтүү специалисттер чыккан болсо, ошол нерселерди кайра мындай туура мындай ишеничтүү нерсе менен заменять этип калган болсо, албетте бизде ошол коркуу сезим жоголот, биз ошол нерселерге ачык болобуз да. Анан башка диндин өкүлү болуп жүрүп, мусулманчылыкка өткөн адам катары биз башка диндерди, мусулманчылыкта ушу көп экен да, башка диндерди капыр деп эле, анан ошолорго жихад жарыялап эле, ошолорду кабыл албай эле, сенин диниң башка, сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп басынтуу, текеберчилик абдан көп экен да. Бирок чын-чынына келгенде айырмасы жок. Ким кайсы динди тутунат, ким кандай кийинет, ким кайсы улуттун өкүлү, кайсы тилде сүйлөйт. Бардыгыбыздын максатыбыз, адамгерчиликтин бийик максаты бул деген адамды адам катары таануу эмеспи? Сен кандай ишиң бар, анын кыска кийинеби, узун кийинеби, ал христианбы, ал атеистпи, эмне ишиң бар? Эгерде анын адамгерчилиги бийик болсо, ошол адамгерчилиги менен душасын таанып, жанын таанып, ошол бийик мамилеге качан жетебиз? Мусулманчылыкта барбы башка диндин өкүлүн тебелегиле жок кылгыла деген? Албетте бул туура эмес нерсе. Себеби Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? Эгер бир мусулман башка бир кишиге сен капырсың деп айта турган болсо, анан ошол киши капыр болбосо дейт, капырлык кайра өзүнө кайтат деген сөз бар да. Ошондуктан бул өтө коркунучтуу сөздөр. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жашоодо эч качан ошол нерсени колдобойм. Сен капырсың, бул капыр деген бул өтө коркунучтуу нерсе. Ал сөз менен биз ойнобошубуз керек. Анан өтө этият мамиле жасашыбыз керек. Анан башка динди кармаган адамдарга биз эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи жакшы мамиле кылышыбыз керек. Үлгү болуп туруп, кайра исламды өзүнүн жүрүш турушу менен көрсөтүшүбүз керек.
Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам не деп айтышат? 80% дейт, эмне исламга жүрүш туруш менен дабат кылган. Адамдар ошол эле пайгамбарды көрүп туруп, ошол кандай мамиле кылып атат, кандай жашап атат, кандай жүрүп атат деп ошондон көп кишилер исламды кабыл алышкан. Жана 20% ушундай айткан да сөз мененчи. Ислам бул депчи. А бизге бүгүнкү кезде бизде тескер болуп калыптыр да. Аябай кооз сүйлөйбүз, аябай көп сүйлөйбүз, бирок эчтеке кылбайбыз. Ишибизде эчтеке жок. Ишибизде ошол нерсени көрсөтө албай атабыз. Менимче биз эң негизги биринчи өзүбүздүн жүрүш туруш менен, өзүбүздүн мисал менен ошол нерсени көрсөтүшүбүз керек. Чөнки мен исламды кабыл алганда бир аябай жакшы сонун киши менен таанышып калгам. Анан сурадым да, ата энеме кантип дават кылсам болот депчи. Анан мага айтты да, сен ата эне үчүн мугалим эмессиң, устаз эмессиң. Сен алар үчүн баласың. Ошол жакшы бала болгонго аракет кыл дейт. Алла субхана ва тааля аларга өзү жүрөктөрдү ачып коет. Мен чындап жакшы бала болгонго аракет кылдым. Ошол таасир тийди. Апамда, атамда, бир тууган байкемде ошол бардыгы исламды кабыл алышкан. Ошондуктан биз өзүбүздүн кээде социальная роль деп коет го. Ошол ролду туура түшүнүш керек да. Мисалы үчүн аял үчүн деле мен мындай устаз эмесмин. Мен ага эң биринчи күйөөмүн. Жакшы күйөө болсоң, жакшы күйөө болгонго аракет кылышың керек. Ошондуктан мен мисалы үчүн өзүмдүн балдарга көпчүлүк ошол жүрүш туруш менен ошол мени көрсөтөм, бирок буларды мисалы үчүн башка устаздарга алып барам. Башка устаздар ошол динди үйрөтүшөт аларга. Мындай болгула, тигиндей болгула, эми болгула депчи. Ошондой эле келинчектерди мисалы үчүн мындай аял устазлар болот го. Ошолорго алып барасың да. Потому что ошол мен кайра да ошол мындай социальный ролду туура тандашым керек да. Туура түшүнүш керек, жана ошол туура аткарышым керек. Аял үчүн мен жакшы күйөө болушум керек, балдар үчүн мен жакшы ата болушум керек, кошуналар үчүн жакшы кошуна болушум керек. Башка жумушта иштей турган болсо, ошол өзүмдүн мындай профессионализм жагынан ошол менен жүрүш туруш менен ошол нерсени көрсөтүшүм керек да. Дагы акыркы суроолордун бири болсун, кичинекей балдарды таңуулап, зордоп, динге байлап алышат. Кичинекей тестер ойной турчу, жыргай турчу убагында жанагынтип кийгизип коюшат. Анан ошолорду көрүп мен мындай боор тартып кетем да, бакушту кичинекей кезинде эле канатын кыркып туруп бир клеткага салып койгондой көрүнөт да мага. Мусулманчылыкта ошентип кыйнап балдарын динге алып келиш керекпи деген суроо да. Мисалы үчүн мен өзүм светтик үй бүлөдө балама айтам, бүт диндин баарын окуп чык. Жеке эле дүйнө жүзүндө мусулман деген бир эле дин жок. Христиан бар, бул бар, тигил бар. Ошолордун баарын окуп, китептерин аңдап, сага керек болсо эгер, анда кабыл ал. Керек эмес болсо кабыл алба. Атеизм, деизм, теизм деген дагы түшүнүктөрү бар деп айтасың. Эмне кылышыбыз керек балага? Бала тарбиялоо бул өтө мындай өтө оор нерсе. Анан өтө тонкий нерсе да. Анан эгер биз бир нерсени туура эмес кылып алсак, баланы сындырып калабыз да. Бала сынып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен ушундай үй бүлөлөрдү көрдүм. Балаларды мындай намаз окушуң керек, тигиниш керек, мыниш керек деп мындай кичинекей кезден эметип туруп, анан бала чоңойгондон кийин мындай динге жек көрүү болуп калыптыр да, пайда болуп калыптыр да. Ошондуктан буну биз эске алып туруп, балдарды эң негизги сүйүү менен тарбиялашыбыз керек да. Мисалы үчүн сен намазды окуй турган болсо, кичинекей бала да келип, ошол сенин жанында туруп, үстүнө чыгып, аны мисалы үчүн эметпей, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да неберелер келгенде үстүнө мындай чыгып намаздын убагында чыкчу да. Анан ал мисалы үчүн алар түшмөйүнчө кайра турган эмес да.
кайра турган эмес. Бул ошол пайгамбарыбыздын мындай методологиясы да. Эгер биз ошондой балдарга жүрүш-туруш менен, эгер биз мисалы үчүн намазды окуй турган болсо, жана кичинекей бала ошол кичинекей кезден ошону көрсө, кичинекей балдар деле 1 жашка чыкканда уже сени турап эметип, сен менен намаз окуп, анан акырын мисалы үчүн майрамдарда белектерди берип, Курбан айта, Орозо айта биз мисалы үчүн балдарга сөзсүз белектерди беребиз да. Конфет эмелерди, там оюнчуктарды берип, анан Рамазанда мисалы үчүн 30 күн сайын аларга да мындай майрамдык бир нерсе маанай түзүп, мындай үйдү мындай коздоп, анан конокторду чакырып, өзүбүз конокко барып, ушундай жылуу, сүйүү мындай мамилени көрсөтө турган болсок, албетте балдар жакшылыкты көрсө, себеби мындай балдар булар эмоция менен кабыл алышат. Эмоция менен. Эгер биз жашообузда мындай көбүрөөк позитивный эмоцияларды мындай эмоцияларга басымдуулук кыла турган болсок, бул ушундай позитивный эмоциялар менен ошол динди да кабыл алат да. Анан чоңойгондо бул ислам сонун экен, ушундай Рамазанда эметчүбүз, ушундай конокторго барчубыз, ушундай белектерди алчубыз депчи. Анан ошол сүйүү менен балдарды мындай тарбияласак, албетте бул ошол нерсе менен да Кудайды да сүйүп калат, динди да сүйүп калат, жана ушундай жашоодо туура багыт тандап алат. Сон. Шында эле бизде университетте Рамазан дегенде биз үчүн чоң майрам болчу. Баарыбыз орозо кармап алчубыз. Анан агайларга, кожаларыбызга барып, тамактарын үйлөрүнө барып жеп, ушундай бир сонун эмоция калып калганда майрамдык. Анан ушундай жыл сайын чыдамсыздык менен качан орозо айы башталат деп күтөт элек да. Анан университетти бүткөндөн кийин бул кыргыздардын жанагындай жиндиде исламда келгенден кийин ушундай жек көрүү башталды. Баягы мен жомогум, мен элестеткен сонун ислам дүйнөсү парчаланып, мындай азыркы реалдуу жиндидей болгон нерсе пайда болуп калып, жек көрүү башталды да, отрицание. Ошону да мен айтып атам да көп адамдаргачы. Мисалы үчүн биз исламга дават кылышыбыз керек, туура, бирок мындай туура дават кылып, мындай жүрүш-туруш менен көрсөтүп, мисалы үчүн сен дават кылсаң, мындай динди туура жеткизсең, бул жакшы нерсе. Бирок башка да жагы бар. Мисалы үчүн сен динге чакырсаң, бул жакшы нерсе. Бирок мындай да абалдар болуп калат. Мисалы үчүн терс көрүнүш менен сен адамдарды имандан, исламдан не качыртасың. Качыртасың. И ошону да мусулман киши ошону да эске алыш керек. Себеби биз мисалы үчүн только ошол исламга тарткан кишилерди эске алып атабыз, сүйүнүп атабыз, сооп алам депчи. Бирок өзүнүн жүрүш-турушу менен, туура эмес мамилеси менен, туура эмес сөзү менен, эгер адамды исламдан качырткан болсо, ошол киши үчүн да жооп бересиң. Ошон үчүн биздин көп мусулмандар ошону эске албай атат да. Ошону да эске алса, анан өзүнүн мындай адеп аклагына, жүрүш-турушуна көбүрөөк көңүл бура турган болсо, ошондо гана ошол нерсени туура аткарат да. Сон. Аябай ушундай маанилүү, маңыздуу, пайдалуу эфир болду. Ушундай көкүрөгүм толду, ыраазы болдум. Силердей адамдар көп болушуна тилектешмин. Жана YouTube каналыңызды, TikTok'уңузду ачып, элге ушундай сонун жакшы туура багытты көрсөтүп жайылтсаңар абдан сонун болот эле. Анан жана сонун устаздар бар деп атасыз го, медийный эмес деген, ошолордун баарын мага чакырыңыз. Мен аларга ушундай дават кылам да. Интернетте окуп кетти. Ошондой жакшы болот эле. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Элге дагы пайдалуу болду, эл дагы көп сонун нерселерди сиңирди деген ойдомун. Силерге да чоң рахмат, ушундай эфирге чакырып, ушундай маек түзүп, Аллах баарыңардан ыраазы болсун, баарыга ийгилик каалайбыз. Аман болуңуздар, жакшы калыңыздар. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, катталганды унутпайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.